Ассаламу алейкум мекендештер, достор, жакшы саналаштар. Биздин YouTube, Instagram, Telegram каналыбыздын катталуучулары. Ушул чакан видеону сиздерден өтүнүч катары, сураныч катары тартууга аргасыз болуп жатам. Бүгүн Америкада 1 сентябрь эртең менен туруп Россиядан келген чакан видеону көрүп калдым. Ал видеодогу биздин кичинекей балдардын ооруп жатканын көрүп жүрөк жаман ооруду. Ар дайым бири-бирибизди колдоп келебиз, коштоп келебиз, жакшынакай каалоо тилектерди айтып келебиз. Сиздерден өтүнүч катары колдон келген жардамыңыздарды биздин Россияда жашап кыйналып жаткан мекендешибизге кайрымдуулук катары салымыңыздарды кошот деген ойдомун. Ар бир жакшынакай тилек айтылганда аманчылыктан башталат, ден соолуктан башталат. Кичинекей балдарыбыз оорубасын деген ойдобуз баарыбыз. Дүйнөдө бир дагы адам кичинекей балдардын оорусун каалабайт. Россия Федерациясында жатып, бир үйлөдө 2 бала ооруган абдан чоң оорчулук болуш керек деп ойлойм. Буга чейин дагы көптөгөн акчалар кетип, 2 миллиондон ашык рубль сарпташыптыр. Сиздерден суранып кетчү нерсе колуңуздардан келген жардамды бериңиздер. Бири-бирибизге кайрымдуулук кылып, бири-бирибизди колдосок, бири-бирибизге жардам берсек, Алла Таалабыз бизге дагы жакшылыкты көп берет. Азыр сиздерге Россиядан келген чакан видеону коюп берейин. Сиздер да көрүңүздөр, бир чечимге келиңиздер. Бул жакта эч кимди кыйнамай жок. Жүрөктөн чыккан жардамды берем деген мекендештерибиз абдан көп болуш керек. Америкада, Европада, дүйнөнүн көптөгөн мамлекетинде биздин мекендештер иштеп жүрүшөт. Кыргызстаныбызда көптөгөн мекендештерибиз жашап атышат. Ошо баардыгыңыздарга кайрылуу жасап кетейин деген ушу чакан видео болуп калды. Бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди жардам берип, бири-бирибизге бир колдун манжасындай болуп жүрсөк эч качан сынбайбыз. Астыга умтула берели, жакшылыкка умтулалы, кичинекей балдарыбыз оорубасын. Ар бир мекендешиме ден соолук, аманчылык, барчылык, токчулук, бекем ден соолук, узун өмүр каалайм. Жаратканыбыз мекенибизде жашаган, дүйнөнү кыдырып жүргөн ар бир мигрант мекендешибизге бекем ден соолук берип, узун өмүр берип, жолубузду ачык кылсын. Бири-бирибизди колдойлу, достор. Ассаламу алейкум, мусулман жалпы бир туугандарыбыз. Биз бүгүн ушул Аман балабыздан кабар алган келдик эле. Аман ушул азыркы учурда баарыбыздын жардамыбызга муктаж болуп турган учуру. Сиз айтып кетсеңиз Амандын оорусу боюнча. Ассаламу алейкум, жалпы мусулман туугандарым жана Алмаз байкенин катталуучулары. Мен 2 балам гемофилия Б диагнозу менен ооруйт. Бул гемофилия деген А, Б, С3-кө бөлүнөт. Биздики мындай тяжелый формасы экен. Бул балам 2015-жылы төрөлгөн. Төрөлгөндө эле диагнозу коюлган. Бул балам 2021-жылы төрөлдү. 3 айдан кийин билдик бул дагы гемофилия Б экенин. Андан кийин ошол больницага түшүп калдык. Больницага түшүп, башында гематома бар деди. Температура болду, судороги берди. Эки жагында гематома болуп, мына оң жагынан операция болду. Анан азыр ушул мына сол жагында эмеси бар, гематомасы бар. Ушул гематома бардык денесин управлять эткөн үчүн бул сол кол менен буту иштебейт эле. Азыр буту иштеп калды, кичине колу калды. Жакшы иштебейт, манжалары дагычы. Анан двухсторонний пневмония деп диагноз коюшту. Самостоятельно дем ала албастан трахеостомду коюшту.
ошол трахеостон койгондон кийин жакшы дем алып баштады. Бул дагы бир убактылуу, может 1 жылдан кийин алат, может 2-3 жылда 3 жылдан кийин, может 3-4 айдан кийин алат, биз билбейбиз. Буну алмаштырып турат ар 3 ай сайын. Ушул эме менен аппарат менен ушул какырыктарын тазалап турам. Бирге какырык толуп калганда өзү эме кылбайт, самостоятельный жута албайт. Тазалап туруш керек экен да. 10 мүнөт сайын, 5 мүнөт сайын, жарым саат ар кандай тазалайм. Уктаганда жакшы уктайт, тазалабайм деле. Азыр ушундай. Анан бул аппаратыбызды болсо көчөгө алып чыгабыз. Аккумулятор менен иштейт. Бул 2 аппаратты ошо үйдө колдонобуз да. Ток менен иштеген үчүнчү. Москвага качан келип калдыңар? Москвага 2018-жылы келдик. Ошо балам лечение кылдыралы деп Кыргызстанда укол дары-дармек жетишсиз болгондуктан ушундайга келип лечение алып баштадык. Бул балам төрөлдү. Бул балам төрөлгөндөн кийин да лечение алып 3 айдан кийин ушундай бизде ушундай ситуация болуп кетти. Жумасына 50 миңден төлөп атканбыз. Июнь айына чейин 50 миңден төлөп келдик. Азыр Кыргызстанга ошо бул балам ооругандан кийин Кыргызстанга кетели биз каражат төлөй албайбыз, өзүбүздүн каражатыбыз жетишсиз деп справка же согласие жазып бер дегенбиз. Бирок болбой калды. Биз кой бере албайбыз эки балаңар үчүн, оору болгон үчүн мындай состояниеде жөнөтө албайбыз. Департамент келгенче чейин бесплатный алып турууга. Может 1 жума, может 1 айдан кийин дагы платный алып кетчү. Значит, июнь айынан бери азыр ушул күнгө чейин бекер болуп атты да, комиссия келгенге чейин. Качан келишин эч ким билбейт. Келгенден кийин уже дагы деле жума сайын 50 миңден төлөп баштайсыңар. Ушундай да. Негизи Кыргызстанда мамлекет тарабынан жардам берилет бекен? Бул фактор деген Кыргызстанда жетишсиз. Бул адам менен көп сейрек кездешүүчү оору экен, сарский болезнь деп, королевский. Мамлекет жеткизип бере албайт экен да. Ошо эптегени ушинтип чет жактарга чыгып, ошон үчүн Москвага келип жашап азыр лечение алыш үчүн калдым. Анда ушул элден кандай жардам сурап кетесиз? Бизге жакында эле больницадан чыкканбыз. Ошол өзү ситуациясы көтөрүлбөй, пульсу дагы көтөрүлбөй, кислородный концентратор жазып берген, бизге түшө турган. Ал ар кандай болот экен. Бизге жазып берген сумма 700 миң, ошол аппаратты жазып берди. Врачтар. Анан бул эки балама дагы ошол дальнейший жумасына 50 миңден төлөгөнгө жардам керек. Может 1 жума, может 1 айдан төлөп калышыбыз мүмкүн. Ушул убакка чейин кандай болуп дарылаттыңар? Акча кетти да, жакшы эле каражат. Буга чейин ушул балама деген акча кеткен, жумасына 2 жол берилбей алган үчүн 50 миңден төлөп, 2 миллиондон ашык төлөп койдук. Анда ушул урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, силерден ушул кичинекей Аман үчүн, анан бул Амин үчүн силерден өтүнүп аябай жардам сурап кетет элек. Көп түкүрсө көл болот демекчи, баарыбыз жардамыбызды аябай ушул балдардын жума сайын кетип аткан дарысына, анан кийин бул Аманга дем алуучу аппаратын алып бергенге баарыбыз ортодо жардам кылып, жардамыбызды аябай жакшы болот эле.